Assalamu алейкумдар, урматтуу мекендештер. Кандайсыңар? Жакшыбы ден соолук иштер? Мен кайрадан Закуч мен сиздерге бул айылма реп айткандарым түрктөр боюнча айтып кетейин. Биринчи, Маматалиев 6 жыл мурун жазыптыр. Элге уят болбой, кээ биринин каргышына калбай, эртеңки келечегиңди ойлогун. Бирок жашооңуз болбойт, анткени көптөгөн сени билген кыздар турмушка чыкпашы мүмкүн дейт. Эми келечегиң болобу, кыздар тээби, кандай жашомой эмне кирешесиң? Анан өзүң балдар кыздарыңа акыл үйрөт, өзүңдүн туугандарыңа. Сен бирөөгө каргыш тилегенче өзүңө каргыш келип калып жүрөсүң. Бирөөгө өлүм тилегенче өзүң өмүрүң тиле дейт. Кудай ары эле көрсөтүп коет ушундай жамандап тилдеринде уусу барларды, кобралардычы ары эле жазалап коет. Ошон үчүн туура жазган, туура сүйлөгөндө ниеттондочу ушунда Кыргызстан өнүгөт. Баардык кыргызстандык жана көрө албастарга айтып кетейин. Анан монтип менин келечегиме же тийбейт турмушка, анан балдарың эмне деп айтып калат кийин деп ушунун баарын жазыптыр жаман кылыпчы, как будто каргапчы мени. Өзүңө келип калып жүрбөсүң өмүр бою, өзү кыздарың тийбей, турмушка чыкпай, балдарың үйлөнбөй, кедей болуп, бай болуп жашап атсаң, ары эле жазалап коет Кудайчы. Ошон үчүн туура сүйлөгөндө тилди абайла, тилиң кобрадай кылбай, уктуңбу? Тилиңди бир күн ушундай тилиң азабынан бирөө кесип кетет түбүнөн. Экинчи анан кийин ушундай экинчи сүйлөбөс болосуң да, анан бүт баары тукумдарыңа сабак болот да ушундай туугандарыңачы. Ошон үчүн ондон жакшылап өзүңдү кара, бирөөгө тизин такпай эле кой. Менин келечегим барбы, тиеби, тийбейби, балдарым кыздарым кандай болот, аны Кудай өзү бир убакыт көрсөтөт анын баарын тең. Уктуңбу? Башкаларга да сабак болсун, көрө албастарга. Канча дегенде сел жердө согуштар болуп атат, кымбатчылык. Ушуну Кудай ары эле көрсөтүп коет, көрдүңөрбү? Жазалап коет. Ошон үчүн туура ниеттондойлук, туура жазганда ошондо Кыргызстан өнүгөт дегендей. Экинчи, Кыргызстан 6 жыл мурун жазыптыр. Сенин башың иштебеген торпокту өлтүрдүң го, кожомкул болуш үчүн кайра төрөлүш керек. Күчүңдү торпокту өлтүрдүң го, кожомкул болуш үчүн кайра төрөлүш керек. Күчүңдү пайдалуу нерседен чыгарбайсыңбы? Торпогуң 100 кило чыгар, аны любой адам бир көтөрүп кайра таштап коет. Алар Россиядагы грузчиктерден тарбия ал. 50 килограмм цементтен 7 капты желкесине коюп алышып, складка чуркап кирип кетип атышпайбы? Анчалык күчүң көп болсо штанга көтөрүп, официально балбан бол дейт. Ыр деп коет, жөн эле кара сөз менен айтсаң болмок экен дейт. Карасаң сүйлөгөндө кожомкул болуш үчүн кайра төрөлүш керек дейт. Кожомкул болуш үчүн мен төрөлдүм. Мен деле ошо кожомкулдун ролун кылып атам деп айтканда. Силер китебинен окусаңар, ал маалда видео жок болчу. Тетиси 955 жылы каза болбоду, 1888 жылы жаралыпчы. Ал Кожомкул атабыз тиги колдору менен кылчу да. Ал күрөшчү, эңишке түшчү, мушташтан да күчү менен ыргытчу. Мен андай жарымысын кыла албасам да, жарымысына жеттим да. Кожомкул полный денесине теңелбесем дагы жарым денесине теңелем дегендей. А так силер бу силеп аткан миллиондор тең тырмама теңелбейсиңерби, көрө албасыздар. Ушинтип эле урдуруп жазып коюшат экен 100 кило эле торпок деп. Ал 140 килограмм торпок сокур десе. Тиги 140 килограмм торпок ал. Анан кийин тиги Россиялык грузчиктер үйрөнбөйсүң дейт. Ал грузчиктер деген грузчиктерден удобный жерден ал экөөлөп көтөрүшөт КамАЗтан түшүргөндө, жыйнаганда экөө бирөө жардам берип ийинине коюп берет. Ал олтуруп өйдө турбайт, мага окшоп 150 килограмм байтал олтуруп өйдө туруп 100 метр баспайт. Алардын только 7 кап болобу, канча кап болсо да үстүнө койсо да кете берет ал тең салмакта. А олтуруп туруп көрчү, тура албайсың. 100 килограммды ийиниңе ала албайсың өзүң жалгызчы. Антип урутуруп сүйлөй бербе да, силерге удобный болсо мен недобный нерселер кылам. Сыйгалак нерселерди. 50 түрүктү 3 жылда ойлоп чыгаргам. 17 түрлүү приемга бөлүнөт. Ушундай мага акыл үйрөткөндөр экен. Штангист болбой эле койдум. Штангист болсом илгери эле болмокмун. Аны үйдө туугандар да айтчы. Ага мен желаниям жок болуп калды улакка ушу штангисттерге. Мени ММА же күрөшкө катышпайсың деп айтчы увольникке. Бирок рекорд жагын уланттым да, Кудайга шүгүр. Бирок ушул жагынан максатыма жеттим дегендей. Анан кийин 7 кап деп тилиң эле сайрайтчы, кыйратпайсың, сөзү кара сөз менен деп. Сөзү сонун эле кыр, элдерге жаккан ал. Сен жактырбасаң анда жазбай эле кой, ушуну сайлабай эле кой да. Торпок 50 килограмм, 80, 150 килограмм болот деп мага акыл үйрөтөт кадимкидейчи. Кой андай концертиңди ичта. Сен 7 капты цементти ушу грузчиктерден үйрөнбөй эле алар менен үйрөнсүң. Меники рекорд деп коет, недомный рекордтор. А сеникиндейлерди толтура кылат андай грузчиктер. Грузчиктер көп, улакчылар, кара жумуш стройкада иштегендерби, кара жумуш менен иштегендерби. Меникине рекорд деген недомный болот, меники талант атайын. Кудайдан берилген тубаса, даярданбастан. Мага акыл үйрөтүп коюшат экен ушундай кызыктуу суроолор берипчи. Алар менден үйрөнсүн наоборотунан. Анан кийин үчүнчү мынтип жазыптыр. Үчүнчү кетти. Гүлбар Талайбекова 6 жыл мурун жазыптыр. Мээси иштебейт го, уяты жок. Хит болбой ит болуп өл, торпокту эмне күнөө чаап салдың дейт. Хит болбой ит болуп өл дейт. Өзүң өмүр тиле, бирөөгө өлүм тилегенче, уктуңбу? Абайла, сен торпокко чаап туруп жайлап чытабайын, анан отурасың. Сен кызсың, эркексиң, түшүнбөй койдуң. Анан экинчи менден кутуласың да, экинчи сүйлөбөс болосуң. Ушуну опасный боло турбай деп. Уктуңбу? Чоң кыз. Эркексиң, чоң кыздын айырмаң жок экен баары бир.
Баары бир адамсың, айбансың айырмаң жок. 4-нчү Мухаммед Кыргыз 6 жыл мурун жазыптыр. Чет өлкөгө чыга көрбөсүн, кыргызды уят кылат дейт да. Кыргызды уят кылат дейт. Менбе кыргызды уят кылбай эле кыргыздын атагын дүйнөгө таанытпайбы спортсмендердин келмесинби? Меники спорттон өйдө болуп атпайбы? Эмнеге таанытпайм? Брусили сыяктуу Голливуд жылдызы болсом болду, Кудайым жолу убакыт көрсөтсө ошол күнгө. Урдура жаза берет экен кыргызды уят кылган эмесе клоун болуп эмне? Бирдеме сиреме клоун болуп бийлеп же жаман уят жерин көрсөтүп сөгүнүп сагынып атамбы? Голый чуркап. Андай кылган жокмун го, тартип деле чыгып атпаймынбы? Оюңа келген баарын отто беришет экен ушул малдар, түшүнбөйсүң ушуларга. 5-нчи Тунизияда Бекзат 6 жыл мурун жазыптыр. Өзүң Кожомкулга теңебесинчи, Кожомкул ким, сен ким дейт. Кожомкулга эмнеге теңебейм? Кожомкулга теңейм. Эмне мен ал мага окшоп манжасы менен кылган эмес нийдомдуу нерселерди. Только кол менен эле кылган. Мен у нерсени кылып атпайм. Ал баш моюну менен желке чекеси менен кылган эмес. Мен кылып атпаймынбы? Эли түрк ойлоп чыгарып 17 түрлүү прием бөлүнөт. 3 жылдачы. Кой андай концерт мага акыл үйрөтпөй эле кой антип. 6-нчы Нурбек Абдукадыров 2777 6 жыл мурун жазыптыр. Торпокту көтөрүп чапкыча мени көтөрүп чап көрчү эр болсоң, акыл эси жайында эмес, ошого окшойт дейт. Тунизияда Бекзат эмне Кожомкул теңебечи, Божомкул ким сен ким? Нурбек Абдыкадыров кой андай концертинчи мени чаап көрчү эр болсоң дейт. Келбейсиңби? Ошо сен алыстан жазып эле кыйын боло бербеди. Аны мен эр болсо мени чаап көрөт. Сен жаныма живой жолуксаң чаап көрөйүнбү же алыстан сайрап кыздарча эле сайрап жатып океан ар жагынан жата берип эле мага акыл үйрөтө бересиңби? Кой андай концертинчи эмнеге чаап албайм? Абай эле астыман чыксаң жана торпокко чапкандай экинчи тур басып калам мен сени. Уктуңбу? Ордуңанчы. Анан экинчи анан кийин ошо буту колдоруң, белдериң сындыра кайрып, Стивен Сигалский приемдор көрсөткөндө экинчи астыман чыкпайсың да, экинчи көрбөйсүң мени. Андан кийинси 7-нчи Улара Жаныбекова 22-6 жыл мурун жазыптыр. Ал жасаган трюктарды көп эле балдар жасайт, мактай турган эч нерсе деле жок экен дейт. Көп эле Улара Жаныбекова, кой андай кызсың эркексиңби айырмаң жок экен сен. Любой эле жасайт дейт. Жазасы мага чейин чыкпайт беле биринчилеринен болуп. Жасай албай, колунан келбеген үчүн чыга албай жүрөт да, тааныла албай. Мен мага окшоп чыгат дегенде сага эмне? Чыккандай фокус же жонглёр же йога беле, же ыр же актер же спорт беле. Меникиндей тубаса мындай адамдар Кудай кайсы саналуу чанда эле кездешет мындай Кыргызстанда. Почти жок да мындай айтканда. Спорт, актер, ырбы, алып баруучу, фокусбу, жонглёрбу, йогабы, акынбы, манасчыбы, бийчиби, тамадабы алып баруучубу, бүт универсальный манасчыбы, анын баары бир саны бар, сапаты жок, канча деген жайнап кетти. Миңдеген таланттуулар бар, бирок меникиндей рекорддор жок болуп атпайбы? Ошону түшүнүп кой. Мага акыл үйрөтпөй эле антипчи. Андан кийинси 8-нчи Сабрин Шаллах 5443 6 жыл мурун жазыптыр. Кожомкул балбанга эч ким жетпейт дейт. Эмнеге жетпейт? Мен жеттим да. Зато аны видеодон көрбөсөңөр убагында телевизор жок маалда каза болуп калганда 55-жылычы. Мен телевизор учурунда ошо Кожомкулдун ролун аткарып, мынакей мен чыгардым. Ушундай кылчу турбай Кожомкул, ушуну көтөрүп тоңкоруп жылдырып, сүйрөп, мыйрып түстөчү турбайбы депчи. Анан ошолордун эмесин көрсөтүп атам мен. Жолдорун жолун жолдоп. Кой андай концертинчи акыл үйрөтпөй эле кой. Андан кийинси 9-нчу Маша Абдуковна 6372 6 жыл мурун жазыптыр. Ушул мээс иштебегенге жолугуп, уруп, ордуна койгон патриот барбы дейт. Эмне мени давно эле урбайт беле колунан келсе. Колунан келбеген үчүн дөөлөр издеди айтпадым беле баягы 18-жылы март-апрель айында бир ай бою кафелерди. Мени көрдүң деп издеп жүрөт деп. Ошондо кое албаган. Андан кийин экинчи жылы 2019-жылы Бейшик барандашта отурам го Шамшында болсоң. Ошондо да издептир кафелерди, инстар кафелердичи. Ушуну көрдүм, түшүндүрүп коеюн, сөзү күчтүү экен, мен деле кылып коем трюктарын. Кыла албайт, бирок жолугуп, мага духу жетпейт, ошон үчүн колдорунан келбеген үчүн сөздөрү эле күчтүү болду да. Менин сөзүм күчтүү болсо да, трюктарымды ошол сөзүмө жараша мактансам да, сөзүмө жараша кылдым майынчагара. Силер колуңардан келбейт, мактанасыңар, бирок өпкөсүңөр, колуңардан келбейт, кыла албайсыңар. Духуңар жетпейт дегендей. Ошону билип коелуңарбы, балакайлар. Андан кийинси 9-нчуну айттым э. Уруп ордуна патриоттор урбай эле койду. Менин патриотуна барып, патриот досторум көп менин, оң Антип акыл үйрөтпөй эле койгула. Мен черный милисабы спортсменби, менин оң колдорум толтура кино сыяктуу эле. Айдактап койсом любойуну агызат жүрөт. Түшүнүңөрбү? Ошону билип койгула. Менден үйрөнгүлө патриотский сезимдерди. Жолу анан 10-нчу Эр-жигит 6 жыл мурун жазыптыр. Ушунча да мактанчак болобу? Ташченарга баары бир жетпейт дейт. Жетпейт экен дейт. Ташченар менден үйрөнсүн, Ташченар менин тырмама тең эле Анын рекордтору только эле сүйрөгөндүн чемпиону эле ал. Ады эле чагып айрып тешип кагып суруп атпайбы? Мен деле чагып айрып тешип кагып суруп атам башкача жагым менен. Ал меникиндей көтөрүп баспайт, тоңкорбойт, жылдырбайт. Анан кийин мыйрып түстөбөйт.
Жутпайт. Меники универсальный. Менин баш, чоққу, мойын, желке, колдор менен, манжам менен бүт кылып атам да. 5-6 жагым менен. Ал болсо бир эле жагы менен кылат тишим менен эле. Чеккеси анан болду. А меники универсальный. Ошону билип коелу. Биринчи орунду билесиңби? Көтөргөнгө кийин көтөрүп баскан. Экинчи орунда тоңкурган, анан жылдырган, анан сүйрөгөн да. Ошону билип коелу. Менден үйрөнгүлө мастер класстар профессионал менен. Уже профессионалмын мен. Бүт түп тамырына чейин изилдеп чыккам түрктөрдүн атаманы, президенти болом, рекордсмендердин. Андан кийинси 10-чуну айттым, мурун жазып ушунча эме Ташкентке жетпейт экен деп. 11-чи Рома Рум 6 жыл мурун жазыптыр. Сага ишенбейм. Спринтерди артынан бирөө түртүп койду. Анан накат менен сүйрөмүш болдуң. Тишиң менен сүйрөчү дейт. Тиш менен сүйрөгөндө мен таштан эрмесмин да. Ал тиши менен сүйрөбөсүн, мен чеке менен сүйрөдүм спринтерди. Көчөнүн айынан сүйрөгөн бар го, арканды чекеме коюп туруп. Шофер отуруп алган турайын, ишенбейм, артынан түртүп койду дейт. Артынан түртпөй эле нормально турду го, пажомго сүйрөдүм го ушундай кара күч менен. 2014-жылы июнь айларында болчу. Ушинтип акыл үйрөтүп турушат экен мага, как будто өздөрү кылып салгансычы. Накатка автобуста эле сүйрөгөм, просто видео сакталып калган 2016-жылы майдын 15-inde автопаркка барып, эми 11 тонналыкты 15 метр сүйрөгөм. Спринтерди чеке менен сүйрөсөм да, ичине адам турбай, анан газды базатпай, анан артынан түртүп койду деп. Урдура жазып берет экен, ушу эмкиде ушу качокторду байкатышың керек экен, кастинг кылып гирама чыгаргандай, фляка чыгаргандай. Ишенбегендерин көзүңөр чукуп, көзүңөр майыңарды чукуп, ошо көзүңөр тигип салыш керек да. Тилиңерди кезип, кулаңарды кезип ушундай айбандарды көрө аласыздарынчы. Ошондо Кыргызстан өнүгөт да. Бирөө түрүп койду деп. 12-чи Ули Исмаилов 3146 жыл мурун жазыптыр. Торпок 140 кило чыкпайт, 80 кило болот дейт. Ой, тим эле 140 кило чыкпайт, 80 кило эле болот дейт. Сен каяктан билесиң аны? Ули Исмаилов. 140 кило чыккан үчүн менин колум араң жетип, катуу баш бою өспөй калган, просто нык. Чапкан элкон менен чаппадым, сага билинбей атат. Эмкиде ушу түрктөрүм ишенбегендерге байкатыш керек экен, кол сый албаганда ошону түшүнөт да, чын эле кылып туруп, сүйлөгөнүн жараша кылып турбай депчи. 80 кило болгондо сага музоо беле, улак беле, кой беле, кочкор беле. Ал деген ушундай салмактуу торпок ал. 1,5 жашта букал. 5 мүнөттөн турган ал. 4 эле бараң турушканбыз. Урдур эле сүйлөй беришет экен. 80 кило болгондо сага эмне мүшөк же адам беле. Ал деген торпок деп коет. 13-чү Эркинбек Каратаев 6 жыл мурун жазыптыр. Сени проектке чабыш керек дейт. Проектке чапканда мен сага эмне тиги простой киши белем, Ап ойлочу, сен түшүп калып жүрбө торпок чапкандай. Мен чабам деп атып өзүң түшүп калба, астымачы. Кармасам эле мыйрып туруп үзүп таштайм да, денеңди экиге бөлүп таштайм да. Анан экинчи менин астыма чыкпайсың. Ошондой сүйлөгөн жаша. Бул кыйын сүйлөйт экен, кыйын кылат экен деп ойлоп каласың да. Андан кийинси жыл мурун жазыптыр да. Андан кийин 14-чү Кейджи Лове 1392 6 жыл мурун жазыптыр. Баатыр болуп эмнени кыйрат, баатыр эмес балбансың дейт. Кейджи Лове. Баатыр болуп эмнени кыйрат да, мен баатыр да эмесмин, балбан да эмесмин. Мен деген заку күчмөнмүн. Ошону билип коелуктарбы бөбөктөр, малыштар. Эмнени кыйратамбы, кыйратпаймбы, элдин оозунда элдер эмне кылып атканын билип түшүнүп деле алышты. Эмне кызмат кылдым, кандай элдерге кандай салым коштум көрүп жүрүшөт. Андан кийинси 14-чү 15-чи Алимбек Кенжебай уулу 6 жыл мурун жазыптыр. Брат, эркек болуп жаралдың, эркек эле жүргүн, уят го бул кылганың дейт. Эркек болгондо эмне, эркек болбогондо кыздай көрүнүп турамбы? Эркек болгон үчүн ушундай рекордторду эркекче кылдым да, силерге ушу кыздарча сүйлөбөйчү, урдуруп эле. Тиги дивандын артында, океан ар жагында жашынып коюп жаза бербейчи, акыл үйрөтүпчү. Мен деген настоящий эркек болдум да. Эркектер кылбаган, күчтүү качоктор кылбаганда эркекче кылдым да турабы? Эркекче сүйлөп туруп, мактанганыма жараша. Андан кийинси өзүң эркек бол, өзүң кызтекеге турбайсың, урдуруп жаза берип, мага акыл үйрөткөндөй. Аны үйдө тарбияла, энатаңа, балдарыңа, кыздарыңа үйрөт, аны уктуңбу? Алимбек Кенжебай 6 жыл мурун жазыптыр да. Андан кийинси 16-чы Ади Кадырбеков 6 жыл мурун жазыптыр. 100 килону мен да көтөрө алам. Сен кылган трюктарды кылгандар көп, бирок мактанбайт дейт. Сен кылган трюктарды кыла алам дейт да, карасаң, onu жазган Адини. 6 жыл мурун жазыптыр да. 100 килону мен да көтөрө алам дейт. 100 килонубу? Сен 100 кило эмес торпокай, балакай. 140 килограмм торпок. Мен сага кайра эле какшай берем. Канча кишиге айтып атам, уда жооп берип атам сөзүнө жарашачы. Мен деле көтөрө алам деп. 100 кило менин үйдө шагылын жазылган 100 килограмм мүчөгүм бар. Аябай катуу болгон да, ошону үчөөлөп ийинине ой алып коюшкан 2014-жылычы. Ошону байкатып көрүп, ошону ийиниңе алсаң, анда молодецсиң дейм да. Эркек экенсиң, ала алат экенсиң деп. А торпок деген ал жапыстан эле чаптым го, мындай киндикке чейин төшкө чейин алып келип. Тиги бийик деген сайын салмак жеңилдей берет, ылдый жапыстаган сайын салмак көбөйө берет. Мен муну менен үйрөнгөлө. Түрктөрдүн профессионалы атасы мен болом, күч атасы президент дегендей. 100 килоны көтөрө албайсың менин мүчөгүмдү. Сен 50 килону эптеп көтөрөрсүң.
анда да экөөлөп жардам беришипчи. Азыр эч ким көтөрө албайт, белинен коркуп элинен баары эле. Илгеркидей 20 кылымдагы адамдар жок, азыр бүт эле билим жагынан жеңил окуп калып калышкан да, мындай качып калышкан да, белдерин коркуп кыздарчасынан. 100 килону. Андан кийинкиси мен да көтөрө алам деп барсаң сүйлөгөн. Урдур сөзү тил жок да, тилде сөөгү жок да, ошон үчүн да 17 Али Абдусайи 6 жыл мурун жазыптыр. Элдер буга окшогон клоундорду көрбөй эле койгула дейт. Карабайсың бузукунун жүргөнүн ортосуна кыпчылып коюпчу кырсадай болуп. Бул да окшогон клоундор көрбөй эле койду. Клоун болгондой эмес, ага ТикТокто голый чуркап сөгүнүп саганып, уят жерин көрсөтүп эмне кылып атам айтсаң, бирдеме кылып атамбы, жаман кылгандай. Же Кыргызстан дүйнөгө жаман уят кылып көрсөтүп атамбы? Клоунду көрбөй эле койду деп. Клоун деген ал жетиги ушундай клоун болуп келиси болуп аткарганда таланты жокторду клоун дейт. Мен талантым бар, настоящий, эч ким кылбаган нукура кыргызча өзүмдүн өнөрүм менен Кыргызстанды дүйнөгө таанытып турган адаммын го. Негизи Кыргызстанга Голливуд жылдызындай эле таанылбадым убагында, туурабы? Ошону билип коелочу. Урдур эле жаза бербей. Андан кийинси 18 Баке Субанкулов 9539 6 жыл мурун жазыптыр. КБТси да жаман экен дейт. КБТМди эмне кыласың? Сен бирөөгө сын такканча өзүң билип ал дейт. КБТМге караганда менин ички дүйнөмчү, сенин КБТң сулуу болсо деле, же сулуу эмеспи ким билет. Меники сулуу кыздардан дагы сулуу менин КБТмчи. Жүрөгүм таза кандуу. Любой сулуу кыздар болобу, эркектер болобу, жан дүйнөм любойунан сулуу го дейм. Кудай ушуну жараткып койгон да. Мендейлер Кыргызстанда аз болуш керек, мындай жан дүйнөсү таза, адамгерчиликтүү жөнөкөй жүргөн, адамгерчиликтүү болгончу. Кой андай концерттин тышта. Ондой КБТси жаман экен деп. 19 Улан Асаналиев 7657 6 жыл мурун жазыптыр. Алдагы түрүктөрүңдүн бардыгын мен деле кыла алам дейт. Карачы сүйлөгөнүнө. Алыста отуруп эле акыл үйрөтөт да Улан Асаналиев дейт. Мен деле кыла алам любой түрүгүңдү дейт. Карасаң, ушу кантип болсун эме? Кылсаң мага чейин чыкпайт белең, оозуңду ачпай. Акыл үйрөткөнгө эле кыйын экенсиң, менин элүү түрүгүм эмес, сен бир түрүгүмдү кыла албайсың. Меники эмне удобный мüşөктөй ойлоп атасыңбы? Меники недомный темирлер 17 түрлүгө бөлүнөт. 50 түрүк 3 жыл ойлоп чыгаргам. Сен бирөөсүнө кыла албайсың, кылсаң келип мага жолукпайсыңбы? Байкатып көрөйүн түрүктөрүмдү. Кыла албаганда ошондо камерага чыгарам да элдерге. Кайра өзүң жаман көрүнүп каласың да, уят болупчу. Ошону туура сүйлөгөндү үйрөнүп жоктуңбу, балакай? Аны любой кыла албайт меники. Калп эле кылам деп эле. Тилиңерде сөөгү жок да, мен тилиме жараша сүйлөп атам, ошого жараша мактанып аткарып атам ролдорду майын чыгара. Сал Жапаровдун айткан сөзүн билесиңерби? Жөн эле оюңар кыялдарына өрбөй, жөн эле сөзү менен кыйын сүйлөп кыйратып сөйлөп атам дебей, иш жүзүндө да көрсөткүлө деген сөз бар го, иш жүзүндө да көрсөткүлө деп. Мен дагы ошондой иш жүзүндө көрсөттүм. Тилимен сайрасам дагы кол денемдин баарынын күчүн тең салмагын билип алдым, ыктарын тең салмагын билдим да, кара күч, дух, ык бүт баарын тең салмагын билип, талант ушундай тубаса берилген, Кудайдан берилген. Ошон үчүн аткардым дегендей. 19 Улан Асаналиев жазып алда түрүктөн 20 Наргиза Курманбекова 6 жыл мурун жазыптыр. Мынча мактанчаксың, сен да кыйын ташчайнар деле жүрөт, мактанбай дейт. Ал мактанбай, мен мүнөзүмдү Кудай ушинтип жаратып койду, ал мактанбай эле койсун. Мен заты өзүм мактасам дагы элдер деле мактады, жакшы адамдар. Сага окшогон айбандарың баарынан жогу жакшы да. Сендей адамдар кайра мени жек көрүп жерге киргизет экен да, ушундайларчы. Силер өзүңөр асманда жүрөсүңөр да, мени жерге киргизипчи. Өзүңөр жерге кирип калып жүрбөгүлө мени жаман каргыш делейм деп атыпчы. Ал Жакшайна мактанбай эле койсун, мен мактанам, мактанган жараша мактанганыма жараша кылып атам, мен Бурсули сыяктуу эле. Ошентип акыл үйрөтпөй эле койгула, балакайлар. Бул жерде бүт баарыңар жазсыңар го, мага жаман сөздөрүм баарын, кыйкат корчу сөздөрүм бар. Силерге ответ за ответ, ушундай сөзүмдү жараштуу ответ бериптим. Болду деп мындай эзалап мага тийишпей эле, сайылбай эле. Ошон үчүн жанакы Кудай ушуну көрсөтүп коюп атты, жанакындай селдер жүрүп кетти. Канча деген область райондордо, канча жер титиреп кетти, канча согуш болуп атат, канча кымбатчылык болуп атат, канча деген шумук нерселер болуп кетти жакын арада эле. Ошон үчүн Кудай бир заматта жазалап коет, абайлап жүргүлөчү. Нормально өзүңөрдү сактап, тилди сактап, туура ниетти оңдоп, туура жазганды үйрөнүп, тарбия алып, өзүңөрдүн балдарыңарга, кыздарыңарга тарбия бергиле. Жана башында айтып кетпедимби? Мага акыл үйрөткөн бир аялбы же эркекпи түшүнбөйсүң. Анан сага тийишпеши мүмкүн, анан кийин келечегиң жок болуп калышы мүмкүн. Анан бул жерде акыл үйрөтүп атышпайбы? Сенин кылганды мен деле кыла алам, анан кийин грузчиктерден үйрөнчү, анан кийин сабак тиги бу деп. Алар ким? Мага менин ким менен алар ким, туурабы? Анан тиги бу, анан ташчайнарга жетпейт экенсиң, анан кожомкулга теңебечи өзүңдү деп. Мага шумдук сөздөр жазгандан көрө өзүңөрдүн балдарыңарга, кыздарыңарга тарбия бергиле, мени коюп. Уктуңарбы, балакайлар? Антип мага үйрөтпөй эле койгула, мен өзүм мастермин, профессионалмын. Менин мээм иштейт, силердин мээңерге караганда менин мээм 1000 эсе иштейт. Ошону билип койгула. Кудай ары бери эле жазалап коет монтип. Бирөөгө жамандап, каргыш делегенче өзүңөргө каргыш кайра келип калат. Анан өмүр бою анан кийин баспай калып же ооруп, чалдыгып, жоголуп кетип жүрбөйлү тиги дүйнөгө. Ошон үчүн тиги дүйнөгө барганда ошону жаман жазгандар жооп берет да мен үчүнчү. Ошон үчүн тилди сактагыла, тилде сөөгү жок эле урдура бербей.
Ал мал бойдон калып жүрбөйлү, адам болулачы, адам болуп оң болуп алат. Ой, мен зак күч менен.